Барыңыздарга Вашингтондон салам айтам. Куттуктоолорду окуп жатам. Анын баардыгына чоң рахмат. 7 декабрда АКШ мамлекеттик катчысы дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн келген өкүлдөргө коррупцияга каршы күрөштүн чемпиондору деген сыйлыкты ыйгарды. Бул жеңиш жеке менин эле эмес, бул менин үй бүлөмдүн, жакындарымдын, медиа каптагы кесиптештеримдин, деги эле журналисттик жолумдагы устаттарымдын жана кесиптештеримдин эмгеги, жеңиши. Ошондой эле бул биздин иликтөөлөрдү көрүп, бөлүшүп, комментарий жазган, ай ушул бала аман болгой эле деп тиленген урматтуу калың кыргыз элим, сиздердин утушуңуздар. Бул сыйлыкты ыйгаруу менен Америка сыяктуу чоң мамлекет, кыргыз эли ушул жемкорлукту жеңүүгө аракет кылып жатат. Тазалыкка, акыйкаттыкка умтулуп жатат. Дүйнөнүн бакубат өлкөлөрүнүн арасынан өзүнүн татыктуу ордун издеп жатат деп тааныгандагысы. Бул бир эле журналистке берилген баа эмес, бул бүтүндөй өлкөгө берилген баа. Бул өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө берилген баа деп эсептейм. Биз ошол жерде отурганда, сыйлык тапшырып атканда, мамлекеттик катчы Энтони Блинкен кээде ушундай коррупционерлердин, коррупциялашкан системанын тамыры өтө бекем окшойт, колдон келбейт окшойт деп шалдай отуруп калган учурлар болот. Бирок алдымда турган 11 адам андай болбойт, коррупциянын тамыры үссө болот дегенди далилдегендер, мындай ой пикирлерди четке каккандар деп айтты. Ал ошондой эле биз мындан ары дагы коррупцияга каршы күрөшкөн өлкөлөрдүн экономикасын кеңейтүүгө, өстүрүүгө, андагы адам укуктарын коргоого жардамыбызды уланта беребиз деп айтты. Демек, биздин коррупциялык күрөшкө өзүбүздү гана эмес, чет өлкөдө дагы жардам берип, салым кошо тургандар жок эмес. Анткени бул күрөш жалгыз эле бир адамдын, жалгыз эле бир бийликтин, же болбосо жалгыз эле бир мамлекеттин дагы колунан келбеши мүмкүн. Мени менен жүргөн 11 адам жөнөкөй адамдар эмес. Алардын ар биринин тарыхын угуп отурсаң, алардын өлкөлөрүндө тирушумдук коррупционерлер, кылмышкерлер бар. Миллиардтаган долларларды айланткан нарко соодагерлер, бриллианттар менен шугулданган кылмышкерлер бар. Алар аз жерден өлкөсүн жеп тунуп, жоготуп кое жаздаган учурларга туш болгонун айтышты. Биз ошондой болбойлу. Биз ошонун алдын алыш үчүн күрөшүбүздү такай токтотпостон уланта беришибиз керек. Ал үчүн баардыгыбыз бир муштумда, бир тилекте болуп алга жылсак, биз чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз. Ушул 11 адамдын катарында атайын прокурорлор, антикоррупциялык комиссарлар, министрлер менен чогуу жүрөм. Алар ушул ийгиликтерине иликтөөчү журналисттер аркылуу жетишкендигин баса белгилеп жатышты. Журналисттик иликтөөлөрдү колдонуп, андан ары улантып, аягына чыгаруу менен бирге өлкөсүнө миллиондогон долларларды кайтарып, толгон токой кылмышкерлерди түрмөгө тыкканын айтышты. Албетте мындай көрүнүш бизде дагы жок эмес. Мына биздин иликтөөлөрдү аягына чыгарууга аракеттер болуп жатканын көрүп атам. Биздин тизменин артынан кууп, аларды кызматтан кетирип жаткандарын көрүп атам. Биз албетте муну кубатташыбыз керек. Ошол эле учурда журналисттердин, активисттердин куугунтукка алынып жатканы дагы өкүнүчтүү көрүнүш. Мына мен кечээ Автандил Жоробековдун камалганын угуп, өкүнүү менен кабыл алдым. Мен ойлойм, Автандил эч кандай кылмыш кыла турган жигит эмес, ал мекенине күйгөн патриот жигит экенин мен жакшы билем. Ал териштирүүдөн кийин акыйкат чечим чыгат деген ойдомун. Коррупцияга каршы күрөш мына ушул Автандил сыяктуу жигиттердин жана башка Олжобай Шакир сыяктуу жазуучулардын, башка дагы активисттердин аракети менен ишке аша турган бул нерсе. Ошон үчүн мындан ары дагы бул күрөштө чогуу бололу. Биздин душманыбыз журналисттер эмес, активисттер эмес, же болбосо карапайым оппозиционерлер эмес. Биздин душманыбыз элдин мүлкүнө кол салган, уурдаган, миллиондорду уурдап, 1000 сомдон берип кайрымдуу атанган
былгытмалар, жемқорлор екенін жақсы білишибиз керек. Менен жүргөн министрлер, менен жүргөн прокурорлор сыяктуу эле биздин прокурорлор дагы, министрлер дагы, генералдар дагы эмки жылдын Кыргызстандын атынан эмки жылдагы чемпион болсо деп тилек кылып койдум. Биз кызмат адамдарын, погончон адамдарды ууруларга тилектеш эмес, уурулардын артынан саяк кууп, аларды түрмөгө тыккан сыймыктуу адамдар катары тааныйлы, ошондой жака өзгөрөлү деген тилегим бар. Барыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары дагы бири-бирибизди колдоону уланта берели. Коррупция күрөшө берсек, акыры сөзсүз жеңилет.